мыктысы ырчы обончу Рыспай Абдыкадыров атындагы эл аралык клубунун түзүлгөндүгүнүн 30 жылдык мааракесине арналган атайын кароо сынак өттү. Иш-чарада катышуучулар обончунун кулак таңшыган ырларын жандуу үн коштоосунда аткарып, поэзиялык саптарды окушту. 30 жылдыгына карата дагы өткөрүп аткан себеби өзүнүн көзү тирүүсүндө уюшулуп калган клуб. Анан кийин ошонун арбагын эскерип, бүгүнкү күнгө дагы бир мааракени ашыгыраак өткөрүп атканыбыздын себеби бул. Өзүнөн кийин бул залкар обончу аткаруучунун 150гө чамалаш ырлары жарык көрбөй жатат. Ошон үчүн ар бир конкурста биздин ар бир конкурсантка болгон талаптарыбыз ошол залкардын ырдалбай калган, ырдала элек ырларын алып чыгыш чекесинен, жандандырыш, анан элге жайылтыш. Музыкалык аспаптарды күйлөтүп, кыргыз сахнасында кайталангыс таланты менен жарк эткен Жылдыз Абдыкадыров клубунун түптөлүшүнүн максаты кыргыз эстрадасынын залкарларын эскерип, маданияттын күзгүсү болгон инсандарды келечек муундарга таанытуу дейт аталган клубтун президенти. Рыспай Абдыкадыров деген бул кайталангыс новатор кыргыз музыкалык маданиятын өзгөчө даң салып берген, жол салып берген, Европанын музыкасын кыргыз музыканын кыртышына киргизип кеткен кайталангыс талант да. Муну биздин максатыбыз ушу фестивалдар аркылуу, кароо сынактар аркылуу кийинки муундарга өткөрүп беришибиз керек. Башка улуттун өкүлдөрүнө, чет эл өкүлдөрүнө биздин милдетибиз деп ойлойм да. Иш-чарада катышуучулар Рыспай Абдыкадыровдун Таанышымдай карагын, Эсиңдеби, Неге мынтип жүрөмүн аттуу жана башка ырларын аткарып, көрүүчүлөргө концерттик маанай тартуулашты. Рыспай агайдын бүгүнкү ушул Чүй областы боюнча болуп аткан кароосунакка мен дагы келип катышып, сейрек ырдалган ырларынын бирин аткарып бердим. Айтумар деген чыгармасын аккордеондун коштоосунда жандуу аткарып бердим. Рыспай агайдын клубунда биз 10 жылдан бери мен ушул клубда мүчөмүн. 80 жылдык мааракеде лауреаттыкты алганбыз. Жакында Кудай буйруса ушул агайыбыздын бир эң чоң бир даталуу мааракеси болгону турат. Иш-чаранын соңунда Калыстар тобу тарабынан Абдыкадыровдун ырларын мукамына жеткиле ырдаган аткаруунун мыктылары тандалып, атайын сыйлыктар ыйгарылды. Гүлзада Нажмиддинова, Данияр Тилебалдыев, УТРК, Чүй.